Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр кайрадан Орок мектебине келдик. Мына бүгүн келгендигибизге негизги себеп болгон кечегиде биз министрге жолукканбыз. Ошондо министр өзүнүн орун басарын жана ошол билим берүү министрлигинде мектептерди көзөмөлдөө боюнча бөлүм башчыны кошуп комиссия түзүп, анан бүгүн комиссиянын отуруму болгон атат азыр бул жакта. Эмне жыйынтыктарды чыгарат, кандай чараларды көрөт, кантип бул Ороктогу жагдайдын иши бүтөт. Мына ошол жагдайды биз бүгүн чагылдырганы келдик. Азыр кандай деп жооп берет, жүрүңүздөр бир комиссиянын отурумуна катышып чыгалы. Анан техникаларды, моундай залдарды тазалайсыңар. Ал эми окуучулар болсо классты тазалайсыңар деген норманы өздөрүнчө киргизип алышкан. Анан бүт мектептерде мына ушундай акыбал тилекке каршы көп. Ушундан улам биз айтабыз, мына кандай деген балдар ошол дем алып атат ушул жакта. Болгондо дагы башталгыч класстын окуучулары дал ошондой чаңдын арасында жашап атат да. Башталгыч класстын окуучулары ушундай чаң мектепте иш алып барып атат. Болгону ушул мектеп боюнча бир гана техничка болуп атат. Кантип жетишет ушул чоң бир мектепке бир техничканы коюшкан. Ал техничка мүмкүн дагы эмес анын баарын жууп бүткөнгө. Бирок мамлекеттен, бюджеттен 6 техничкага каражат бөлүнүп, ошол эле учурда 6 техничка штатта отуруп, бирок бул жакта реалдуулукта бир техничка, наркы корпуста бир техничка иштеп атат. Бул эмне деген көрүнүш? Бул жагдайга жол берип аткан мектептин директору, мектептин ошол техникалык чарба иштерин көзөмөлдөгөн завучу кантип жооп берет буга? Ошондуктан биз айтабыз, бул жерде мына билим берүү министрлиги канча квалификациядан өттү, канча мектеп директорлорун алмаштырып бүт ротация кылып, ошол эле учурда кайрадан конкурстун негизинде баарысын жаңылады. Жаңы келген, жаңы дайындалган мектептин директорунун мектепке кылып аткан жагдай да. Анда кантип конкурстан өттү ал билим берүү министрлигинен? Кантип конкурстан өтүп, кантип директор болуп калды? Бизго мейли ал наркы корпуста чоң класстар окусун. Башталгыч класстын окуучулары, 1-чи класста окуган. 1-чи класстын балдары, 2-чи класстын балдары, кичинекей алардын организми, алардын мындай бир ден соолугу баарынан кымбат го. Кичинекей өспүрүмдөр ошол чаңдын арасында жүрүшү бул өтө чоң шалаакылык да. Чоң класстар болсо деле мейли, алардын организми мындай жетилген, анча-мынча оорууга деле мындай моюн бербейт. Бирок кичинекей балдар ошондой чаңдын арасында жатышы бул абдан чоң кечирилгис кемчилик да. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жууу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдын. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, районы 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21.
ата-энелердин нааразычылыгы бар. Мектепте тазалык баягы өз деңгээлинде туура болбой, ошондон мугалимдер дагы нааразы болду, ата-энелер да нааразы болду. Анан бизге келишти, Улукбек мырза дагы кошо бизге келди. Анан бизди Каныбек Капашевич Иманалиев, айымдар жөн эле жашынакай эле отуруп алсаңыздар, бир секунд эле. Каныбек Капашевич Иманалиев, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри, ошол кечеги ата-энелерден жолугушуудан кийин буйрук чыгарып, анан комиссия түзүлдү. Эми комиссиянын максаты ушул жагдайды түшүнүп, териштирип, анан эмне үчүн ушундай жагдай пайда болду, анан баягы жыйынтыктарды чыгаруу. Кимдер келди деп анан дагы эме болосуздар да мындай. Эмне болгон адамдар келди деп. Мен аты жөнүм Жусупбекова Надира Сынташевна, министрдин орун басары болом. Мектепте мугалим болуп иштегем өмүр бою системадамын. Мектепти билем да, баягы завуч жанагы клубду да түзгөм, завуч по учебно-воспитательной работе болуп дагы көп жыл иштегем. Тарификацияны түзгөн адаммын. Мындай мектепти билем да, мындай. Жогорку окуу жайында иштеп, анан мектепке келсең, мектепти кээ бирөө түшүнбөйт го. Ошон үчүн каалагандай эмне суроо болсо дагы биз мугалимдер менен, ата-энелер менен талкуулай беребиз аны. Абдылдаева Гүлшан Кужбековна билим берүү жана илим министрлигинде башкы адис, ошол мектептик билим берүү башкармалыгында иштейт. Бул Гүлшан Кужбековна дагы көп жыл мектепте иштеген, айылдык мектептерде, шаардык мектептерде. Анан кийин министрликте иштейт десе эле мектеп билбеген адамдар иштейт эмес, алар ошо мектептен келишет да. Tamam. Ruhsat mı? Саңат мı? Кечирип коюңуздар, жол тобо болуп атсам. Бир-эки тактоо үчүн эле сиздерге суроо берип алалы деп келдим да. Канчанчы класста окуйсуздар? 8-чи класс, Сиздерден бир суроо, мектептин классты биз билишибизче ушул окуучулар тазалайт деп маалымат алдык да. Ошол чынбы? Канчадан бери ушул мектептин класстын ичин жуасыңар? С самого начала? С первого? Нет, не с первого, получается, почти 5-чи класс болобузбу, ошондон баштап жууп баштайбыз. 5-чи класстан бери Да, келе мы уже атасыздар. можем сами это делать. Өзүбүздүн тазалыгыбызды өзүбүз карайбыз. Бул милдеттеме силердин жоопкерчиликке ким койгон муну? Эч ким, биз өзү эле. Өзүңөр эле, Мына биз ушул жагдайды билгибиз келди. Ушундан улам, урматтуу көрөрмандар, мисалы, көп мектептер дал ушундай жагдайга дуушар болуп жүрүшөт. Себеби техничкалар залды эле жуат, ал эми класстын окуучулары ичин тазалашат. Техничкалардын милдетине кирбейт бул класстарды тазалоо деген норманы көп айтып, ата-энелер ушундан көп даттануу кылышат. Бирок бардык нерсе мыйзам ченемдүү болушу керек. Мына 2011-жылы 11-октябрда номер 627 Кыргыз өкмөтүнүн токтому чыккан да. Ал токтомдо так даана айкын көрсөтүлүп турат. Техникалык кызматкерлер социалдык мекемелерде кайсыл иштерди кылат, эмнени жуат, эмнени жууга тазалоого милдеттүү. Ар бирин деталдуу түрдө көрсөтүп берген. Кайсылар техничкалардын жоопкерчилигине каралган. Мына ушундан улам, урматтуу көрөрмандар, урматтуу ата-энелер, урматтуу мектеп жамааты, жетекчилик, биз айтабыз сиздерге дайыма ушул суроону көп бересиздер. 627-2011-жылкы чыккан Кыргыз өкмөтүнүн токтомун окусаңыздар, ошондо так жооптор көрсөтүлүп турат. Анын баарын мен сиздерге азыр деталдуу ачып бергенге убакыт жок. Убакытыбыздар, ошондуктан ошол токтомду окуп койсоңуздар, сиздерге ашыкча болбойт. 627 Кыргыз өкмөтүнүн токтому билим берүү боюнча, ошол социалдык мекемелер боюнча ошондо көрсөтүлгөн. Кимдин милдети эмне экендигин. Мына ушул нерсени айткыбыз келет да. Окуучулардын милдеттемесинде ал токтомдо көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан биз бир нерсеге таянуу менен иш алып барышыбыз керек. Ар бирибиз мыйзамды сактап, ошо мыйзам нормаларына ылайык жашаш керек. Мугалим эч кандай
техничка болбош керек. Мугалимдин функционалдык милдетинде ал нерсе көрсөтүлгөн эмес. Ошо 627 токтомдо жок мугалим жубат деген жер. Ошондуктан биз азыр комиссиянын жыйынтыгы кандай деп чечим чыгарат? Бул жакта ошол райондук билим берүү башкармалыгы, ошол эле учурда мектептин директору түздөн түз жумуш ордунда отурууга укугу жок да. Рахмат сизге. Азыр Надира Сымташевна сизге бир эки ооз тактоо үчүн. Биз сиздин компетенттүү экендигиңизди билебиз. Ушул мектеп тармагындагы жагдайда өзүңүз күбө болдуңуз. Азыр ар тараптуу иликтедиңиз. Ушул жерден эми кандай деп сиз бүгүн ушул жакты текшерип жатасыз да? Эмнелерди мындай көз көрүнө турган жагдайлар аныкталды комиссиядан? Ошо штаттык бирдиктер Сокулук райондук билим берүү бөлүмү катары жакшы берилиптир. 7,8,75 штаттык бирдик. Бул 6 же 5 жанагы пол жуй турган эжелерди, техничкаларды алууга мүмкүнчүлүк берилет экен. Тарификацияда көп фамилиялар жүрөт, бирок факт мындай иш жүзүндө 3 эле эже иштейт экен. 4 эже деп атат, бирок чындыгында чоң корпуста 2 эле эже экен, бирок алар дагы бир күн жууп бирөө эле чыгат экен, экинчи күнү бирөө чыгат экен. Ошондо 2 корпуста 2 киши. Тиги баштагыч класста эми балдар кичинекей да аякта. Ал жерде бир эле эже пол жуйт экен, бир эже болсо кечке чейин балам кичикей деп чыкпайт экен. Эми бул көзөмөлдүн жоктугу, балдардын ден соолугуна зыян, педагогдордун ден соолугуна зыян келтирбеш керек. Бул финансылык жактан дагы өзүнчө одону мыйзам бузуу болуп атат бир жагынан, экинчи жагынан андан да бизге абдан маанилүүсү бул балдардын ден соолугу, педагогдордун ден соолугу болуп атат. Мындайга директордун орун басарлары жол бербеш керек. Биз ошонун баарын справкага жаздык, аныктадык. Сиз өзүңүз эми күбө болдуңуз. Эми ошо биз өзүбүздүн сунушубуздун баарын жаздык, кандай чара көрүлүш керек деп азыр министрликке баратабыз. Чоң рахмат. Азыр эле бүттү. Мына саат 2-ден 15 мүнөт өтүп атат. Эртең менен башталган комиссиянын отуруму. Мен өзүм да күбө болдум. Бир топ мыйзам бузган жагдайларды аныкташты. Жогоруда биз айтып аткан, буга чейин биз айткан жагдайлар мындай министрлик тарабынан келип текшерүүдө аныкталды да. Мына ушул нерсени биз жеткизе албай, мына ушул нерсени биз министрге айта албай, канча азап тозок тарттык да. Бирок кеч болсо дагы мына ушундай кыймыл болуп, ушундай жагдай болду. Ошого да башка мектептер сабак алып, башка мугалимдер, башка мектептин жамааты сөзсүз түрдө таянак чыгарат деген ойдобуз. Алло. Турмуш Сатарбаевна, мен эме атым Улукбек, билесиз, журналистмин. Ооба. Эже эме боюнча чалдым эле да. Жанагы министрликке сунуштама кетпедиби? Ороктун директору боюнча. Кандай чечим чыгардыңыз? Азыркы учурда кайсы стадияда? Буйрук чыгардым бошонсун деп. Буйругуңуз чыктыбы? Качан күчүнө кирет эже? Понедельник күнү эми. Бүгүн келип өз каалоосу менен калтырдым, өз каалоосу менен жазсын дедим. Мугалим болуп иштей бергилсин дедик. Жумуштан кетти да, директорлуктан. Сиз качан жаздыңыз эмени? Буйрукту? Бүгүнкү число менен. Түшүндүм эже, макулуңуз анда. Мээниңиздер эми жакшы көзөмөлдөп, ал жактагы жагдайды оңдоп кетиңиздер. Макул. Ороктогу жагдай боюнча комиссиянын отурумуна катышып чыктык. Бир топ факторлор аныкталды. Ошол эле жарандардын, мугалимдин, ата-эненин, окуучулардын укуктары одону бузулгандыгы, андан сырткары ушул ден соолукка болгон оор залал келтирүүлөр болуп аткандыгы, андан сырткары ошол каржылык дагы чоң нарушениялар аныкталды. Жалпысынан мунун баары билим берүүгө чоң тескери таасирин тийгизип жаткандыгын комиссиянын отуруму аныкташты. Ушул чоң өзүңүздөр көрүп турган корпуска бир гана техничканы кылып койгондугу, андан кийинки жаңы корпуска дагы 2 техничка экен, бирок бирөөсү кезек менен бир күн ал, бир күн берки, бир күн ал, бир күн берки кылып
мындайча айтканда бир эле күндө бирден техничка 2 корпусту карап аткан да. Бул деген ошондой 1,5 сантиметр чаң болушуна чоң шарт түзүү болуп калган. Ошонун айынан канча окуучулар, мына ата-энелер балдарын мектепке жиберип атышат, ушу билим алсын, балам окусун, балам жакшы нерсени үйрөнсүн, жакшы жакка барсын деп ушул мектеп бул агартуунун өзөгү да. Мына ушул жерге жиберип атса, анан ата-энелер канча биздин жарандар ишенип мектепке жиберип атат, 2700 бала ушул жерде окуп атат. Анан баары каалайт да ушу баласы чаң болбой, баласы жакшы сапаттуу билим алса депчи. Бирок тилекке каршы кээ бир жетекчилердин, ошо райондук билим берүү башкармалыгынын шалакылык, кайдыгер мамилелеринен дейбизби, мына ушундай көрүнүштөр болду. Эми биз айтабыз, бул көрүнүш Кыргызстандагы 2,5 миң мектепке сабак болушу керек. Биз ушул ата-энелер кайрылса, барып, ал жактагы жагдайларды чагылдырууга түздөн-түз укугубуз бар. Мындан кийинки жетекчилерде ушул нерсе кайталанбасын. Мына 6 штаттык бирдик берилиптир ушул мектепке. Мамлекеттен 75 миң сом төлөнүптүр ошол техничкаларга деп. 6 кишиге бөлүнгөн каражат, 6 кишиге бөлүнгөн каражат каяка кетип атат? Бул финансылык нарушениябы? Анан мамлекеттин да көзүн оюп атат, элдин да көзүн оюп атат да. Мына ушундайларга жол берүү бул чоң бир кылмыш деп баа беришибиз керек да. Башка мектептер кайталабашы керек ушуну. Андан сырткары акырында дагы баса белгилеп айтам. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу ата-энелер, урматтуу мектептин жетекчиликтери 627-2011 жылкы Кыргыз өкмөтүнүн чыккан токтому бар. Ошол токтомдо так даана көрсөтүлүп жазылып турат. Бул жакта мектеп социалдык мекемелерге тийиштүү да ал токтом. Ошондо кайсы учурда ким эмнеге милдеттүү? Класстын ичин техничка жууш керекпи, же балдар жууш керекпи, же мугалим жууш керекпи, же ким жууш керек деген суроолорго так даана ачык айкын көрсөтүлүп турат ошол токтомдо. Ошол токтомду окуп таанышып алсаңыздар, талап кылганга дагы, иштегенге дагы чоң жакшы шарт түзүлөт да. 627 Кыргыз өкмөтүнүн токтомунда так көрсөтүлгөн. Ошол мыйзамды так аткарышыбыз керек, ошол токтомду так аткарышыбыз керек. Биздин YouTube'дагы баракчабызга катталып, пикир жазып, бөлүшүп, ушундай бир бизге кылган колдооңуздар дал ошондой жак менен белгиленет, бар болуңуздар. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.